Борбор калыбыз Бишкек шаарынан 5 километр алыстыкта жайгашкан Күнтүү айылындабыз. Бул Советтер Союзунда вино, аргандай таттуу ширелерди чыгарган ири завод болчу экен. Бирок бүгүнкү күндө муну реконструкциялап, өзгөчө салттуу музейлерге окшогон эски буюмдарга экинчи өмүр тартуулап, алардын баалуулугуна баа берип, Төлөн музейи ачылды. Мына ушул Төлөн музейине бүгүн биз саякатка келдик. Перформанс, башкача айтканда, заманбап сүрөттөр. Автор ал сүрөттөрдүн башкы каарманы. Төлөн музейин мына ушундай мүнөздөсөк болот. Жалпы 6 чоң көргөзмөдөн турган музей реалистик, трансформациялык, философиялык, трагедиялуу учурларды камтыйт. Ар бир эмгек, тарых, жашоо, өмүр. Чоң музейдин бир көргөзмөсү да. 6 көргөзмө бул жаңы айвандар деген көргөзмө. Биринчиден жаш сүрөтчүлөр, таланттуу абдан. Экинчиден, мындай айтканда, орусча айтканда любитель деген. Амашты көп жасады. Амаш деген уже по мотивам произведений мирового искусства. Бул стилдерди атын окусак, Сатаратиев деген молодость Киргизия деген сүрөтү бар эле. 70-жылы кылганбы, 80-жылы кылганбы. Ошону карап бул сүрөтчү ошону элестетип кылган сүрөт да. Тиги сүрөттү элестетип. Бирок мындай копия эмес, точно, анан по мотивам деп коет. Жаңы айвандар деген термин дүйнөлүк искусствода бар. Биздин жаш сүрөтчүлөр биздин коомго ылайыкташтырган. Бул азыркы экологиялык абал, коомдогу теңсиздик, зордук, зомбулук менен жашап жаткан адамдардын сүрөтү. Иннокентия Нургуянанын эмгеги тууралуу дагы айткыбыз келип жатат. Бул сүрөттө өзүңүздөр байкагандай, бул 20-кылымдын башындагы аял заты эркиндикке, өзүнүн укуктарына күрөшүп жаткан мезгил. Анан 2 кадам алдыга бассак, бул жакта бул 21-кылымдагы аял заты дагы деле аял укугу үчүн, эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан сүрөт. Мындай караганда канча убакыт өтсө дагы, бирок түшүнүктөр, коом өзгөрбөгөндөй. Эми бул мурун багы винзавод болгон, азыр ошо Төлөн музейим деп коет. Биякта чоң ушундай багы залдар бар, музейге ылайык. Бирок албетте багы кичинеден бул жерде багы өзүнчө бир ремонт кылам деп атат. Мунун багы бизге жаккан эле сүрөтчүлөргө. Аябында чоң картиналар музейге киргизсе эшиктерине батпай калат да. Бул жерде эшиктери чоң, көрдүңөр, кирет. Эң негизгиси биз ойлойбуз, мисалга Кыргызстанда бир эле музей болот го, корпоратив музей. Чоң музейлерден айтып атам да. Өтө эле баалуу деп эсептейм. Себеби дегенде өзүңөр билесиңер, чет мамлекеттен келгендерге биз эми же машина чыгарбасак, же компьютер чыгарбасак, биз маданиятыбыз менен гана аларга таң калтыра алабыз. Ошондуктан дагы ушундай бир чоң музей болсо, ушу сыяктуу мен ойлойм, багы жакшы болот. Алар келет, Бишкектен анча да алыс эмес, Күнтүү айылында турат, анан келип көрсө болот да. Бул бөлмөдө бомбардия Киркуту көргөзмөсү орун алган экен. Жакыпов Жылкычиевке таандык. Бул ушул Актан Арым Кубаттын 2017-жылы тартылган Кентавр тасмасындагы конфликттер чагылдырылган экен. Жалпы инсталляцияга 6 картина коюлуптур. Мындай музей вообще борборга Азияда болгон жок. Биз мындай, конечно, мындай музейди биздин улуттук мамлекеттик музейлерге кыла албайт. Жөнөкөй адамдын көзү менен караганда бул жер эч кандай бир баалуулукту тартуулашы мүмкүн эмес. Бирок сүрөтчүнүн көзү менен искусствону сүйгөн
адамдын көзү менен караганда ар бир нерсе мына ушундай урап бараткан жер дагы өзгөчө бир баалуулукту тартуулайт экен.